Бұл видео боор туралы болмокчу. Катталып, колдоп коюуну унутпаңыздар. Боор бул биз үчүн эң маанилүү болгон органдардын бири. Жана ансыз жашоо дээрлик чегине жетип калат. Анын медицинада аныкталган дээрлик 600дөй кызматы бар. Жана анын өкүнүчтүү жери ооруганын дагы сезбейт экенбиз. Сезгич нерв клеткалары болбогон үчүн. Ошондуктан ал башталып, өркүндөп кеткенге чейин боор ооруганын дээрлик сезбейбиз. Бирок алгачкы белгилерин бир 2-3 ай мурда байкасак болот. Мисалы, ашыкча чарчаганыбыз, ушул сыяктуу алсыраганыбыз, эртең менен ойгонгондо дагы эле чарчап аткан болсок, ошол негизинен боорубуз чарчай баштаганын же болбосо ооруй баштаганын билдирет. Ошондуктан көңүл буруп, бул органыбыздын оорушуна жол бербешибиз керек. Демек, боорго күч келтире турган эң зыяндуу нерселер кайсылар? Биринчиден бул кант. Кант дегенде бир эле бул кант эмес. Ар кандай кант курамында болгон азыктар, шириндиктер десек болот. Аларды дээрлик колдонбой коюш керек. Андан кийин болсо алкоголь. Бул эми бардык эле адамдарга тиешелүү эмес, бирок бул дагы зыян экенин билип коюу керек. Ошондой эле өсүмдүк майлары, булар дагы боорубуз үчүн өтө зыяндуу болуп эсептелет. Эми боор ооруганын же оорубаганын билсек билбесек деле, ага колдон келишинче жардам кылып турсак болот. Жана бунун биз кылган ушул жардамыбыз аркылуу ооруп турган болсо дагы, ооруй элек болсо деле кыйла жакшыланып калат. Ушул жерде дагы бир кошумчалап кое турган нерсе, боор дээрлик көпчүлүк бөлүгү иштебей калганда дагы аз бөлүгү калса деле ишин уланта бергендиги менен айырмаланып турат. Ошондуктан убагында камкорлук кылайлы. Демек, эмне кылабыз? Биринчиден витаминдер, Е витамини, Д витамини боорубуз үчүн өтө маанилүү. Булар эмнелерде бар экенин издеп таба алсаңыздар деле болот. Интернетте дагы, менин видеолорумда дагы ушул витаминдер кайсы азыктарда бар экени айтылып өтүлгөн. Андан сырткары расторопша деген өсүмдүк бар. Ошонун эмеси аптекада сатылат, дарыканада. Күнүнө эмес, айрым учурларда дейли колдонуп турсак болот. Өзүнүн нормасы көрсөтүлгөн өзүндө. Андан сырткары ошол оорго эң көп жардам бере турган бул ачка болуу. Күнүнө эң кеминде 18 саат ачка болсок, боор калыбына келип, өз кызматын жакшы аткарып калат. Эми дайым эмес, албетте. Мисалы, айына бир жолу же 2 жолу, 3 күндөнбү же жумасына бир жолу өзүңүздүн жөндөмүңүзгө жараша. Бирок канча көп болсо ошончо жакшы. 18 сааттан кем эмес, күнүнө ачка болуу керек. Андан көп болсо андан да жакшы. Ал эми тамактануу үчүн 6 саат калат. Ошол аралык ичинде 2 жолу тамактана аласыз. Калган убакытта болсо ачка болуу керек. Ушул аркылуу боорубуз калыбына келет.